Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбековдун Өзбекстанга болгон расмий иш сапарынын алкагында Шавкат Мирзиёев менен жолугуп, соңунда бир катар документтерге кол коюлду. Алар Кыргызстан менен Өзбекстандын өкмөттөрүнүн 2018-2021 жылдары экономикалык, илимий техникалык жана гуманитардык кызматташтыгы боюнча программалар алкагында жүрдү. Эки өлкөнүн улуттук илимдер академияларынын илим техникалык кызматташтыгы, жаштар иштери, дене тарбия жана спорт агенттиги менен Өзбекстан жаштар бирлигинин төрагасынын өз ара түшүнүшүү боюнча меморандуму. Кыргызстан менен Өзбекстандын профсоюздар федерациясынын президенттеринин кызматташуу боюнча макулдашуусу, Кыргызстан менен Өзбекстан өзгөчө кырдаалдар министрлеринин 2018 жылы кызматташуусу боюнча келишим. Мамлекеттик бажы кызматы менен Өзбекстандын бажы комитетинин жеңилдетилген бажы коридорунун түзүү боюнча макулдашуу. Жолугушуу жобосуна ылайык Жээнбеков коңшу өлкөнүн премьер-министри, парламент спикери менен сүйлөшүүсү каралган. Ошондой эле эки өлкөнүн лидерлери өнөр жай көргөзмөсүнө катышмак. Сооронбай Жээнбековдун Өзбекстанга расмий иш сапары 13 декабрда башталып, кече эки өлкө президенттери чек ара, бажы, транспорттук, экономикалык жана маданий кызматташтык тууралуу сүйлөшкөн болчу. Коңшу өлкөгө багытталган сапар алдында Сапар Исаков Ысык көл жээгиндеги 4 пансионаттын Өзбекстанга өткөрүп берилгендигин маалымдады. Өкмөт башчы кол койгон буйрукка ылайык Өзбек тарапка пансионаттар жайгашкан жерлерди убактылуу пайдалануу укугу да берилет. Бул Ысык көл районунун Бостери айылындагы Бостери, Кара Ой айылындагы Алтын Жай жана Энесай, Тоң районунун Күнчыгыш айылындагы Бустан пансионаттары. Ар кандай шарттар болот экен. Азыр эми бүгүнкү күндө биз кайра берип атабыз. Ошол жерде чем жагандай иштебей калып бузулуп талкалангандан көрө ошол аларга берсек, алар ошондой бир мындай жакшы жана эл аралык шарттарга туура келе турган бир ошону оңдоп салышат, жакшы шартка алып келишет. Ысык көлдөгү пансионаттарды өткөрүп берүүгө азыр эч кандай укуктук негиз жоктугун коомдук жана саясий ишмер Эмилбек Каптагаев айтып чыкты. Ал Алмазбек Атамбаевдин кетээринде эс алуучу жайларды Өзбекстанга берип койгону мамлекет үчүн, эл үчүн кыянаттык иш деп баалоодо. Бул пансионаттар Кыргызстандыкы. Эгер бере турган болсок, эл аралык тендер коюп, бизден Өзбекстан кайра сатып алышы керек. Бул жерде эч кандай логика, укуктук негиз жок. Азыркы өкмөттүн логикасына таянсак, Баткендеги нефти чыккан жерди дагы кайра беришибиз керек. Башка жердин баардыгын беришибиз керек. 2008 жылы саясий чечим менен 4 пансионатты Казакстанга өткөрүлүп берилген. Ошондо кандай ызы чуу чыкты эле. Азыркы кырдаал ошол кездеги кырдаал менен окшош болуп жатат. Бардык мамлекеттер менен мамилени бузуп алып, жок дегенде Өзбекстан менен жакшырды деп Атамбаев кетээринде пансионаттарды берип койгону мамлекет үчүн, эл үчүн кыянаттык иш. Кыргызстан менен Өзбекстан 1378 чакырым чек арасынын 1170 чакырымы же 85% такталган. Калган 208 чакырым, башкача айтканда 15% жыл соңуна чейин макулдашуулары айтылган. Деген менен кайсыл жерлер кимге өткөндүгү ачыкталбай калган. Мындан улам бүгүнкү күнгө чейин бүдөмүк болуп турат. Кыргыз-Өзбек чек арасындагы үңкүртөө, өңдү талаштуу, такта элек тилкелер да бар. Өткөн жылы Кыргыз-Өзбек чек арасында үңкүртөө жана Орто Токой суу сактагычы боюнча жаңжал чыккан эле. Атамбаев ошол Өзбекстанга барып эметкенде чек аранын мынча 85%-ын макулдашып келди деген сөздөр чыкты. Өзбекстандын пайдасына же Өзбекстанга да Кыргызстанга да пайдалуу макулдашуу болду, же болбосо дагы азыркы биз айтып аткандай пансионаттарды өткөрүп бергендей бир макулдашуулар болуп кеттиби деген элдин арасында күдү ойлор бар да. Мунун дагы бир баягы шамал болосу чөп баш кыймылдап дейт, ошондой бир чындыгы болуп калышы мүмкүн. Эми андай болбосун. Чек арадан чыккан чыр жакшы болбойт. Чек ара боюнча Өзбекстандын президенти үн катты. Ал чек арадагы талаштуу маселелер боюнча биз алдыга жылдык деген оюн билдирген. Сооронбай Жээнбеков Өзбекстанга чакырып, жылуу кабыл алганы үчүн Мирзиёевке ыраазычылык билдирип, экс-президент Алмазбек Атамбаев ыйгарган даанакер орденин тапшырды. Эскерте кетсек, президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмү билдирген маалыматка караганда, расмий сапар учурунда чек ара маселеси боюнча сүйлөшүү болот, бирок бул багытта документтерге кол коюлбайт. Мерим Абдилажанова, Кыял Мырзахматов, Нур Ньюс.